Баткенде жабыркаган 25 киши Бишкекке алынып келинди. Алардын 14-ü Бишкектеги травматология борборунда дарыланууда. Бейтаптардын 7-ü аскер, 1-ü милиция кызматкери, калгандары жай тургундар. Аман калганыма шүгүр кылып отурам, бирок жакшы болуп калды деп. Бирок эми мындай болуптур деп кылабыз да. Мындай нерсе болбосун. Түшүндүрүү иштери менен токтотуп, эметкенде жакшы болот дедим. Жагдан мындай болбойт. Милиция кызматкери Нурланбек Заитов 30 апрелде таңгамал Бишкектеги ооруканага келип түшкөн. Ал Баткен районуна караган Көкташ айылында бир күн мурун жарадар болгонун айтууда. Бизби эртең менен таңгамал 6-да чыкканбыз терөөгө болуп. Аларды басабыз 6-да. Саат 6. Барган жакта уже башталып кеттир да. Эми каерде гражданский листер да өзүңүздөр. Таш менен урса кой деп ортого киресиң. Ар жактан мылтык бар экенин билбейсиң. Жанында адамдар өлгөнүн көрдүм. 7-8 жерге осколка чачырган. Бири путтан тешип нар жагдан өтүп кеткен болгон ошо. Огнестрельное ранение плюсных костей стопы деп. Могу жерге ок тийген да. О кетмен сөөгө деп коет. Оңга ок тийип, менде сөөктөр майдаланып кеткен да. Анан кан албетте көп кеткен. Бирок ошо жергиликтүү дарыгерлер ал жерден дагы бүт баарын таңып, жакшынакай канын токтотуп жөнөттүр бизге. Травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси Сабырбек Чумабеков 14 бейтаптын абалы оорук экенин билдирди. Бир эле жаранда мээси чайкалып калган экен. Аскер кызматкери калгандардын бардыгына ок тийип, денелерине жанагындай чачыратма октору бар, автоматтын октору бар жүрөт. Ар кандай жана самодельный эмелердин октору бар шыгылып, бүт эле ошол ок менен жаракат алгандар да. Жараат алгандардын калганы улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылган. Доктурлар алардын экөөнүн абалы оор, калгандарыныкы орточоор жана салыштырмалуу канааттандыраарлык деп баалап жатышат. Баткендеги окуялардан улам жарат алгандарга жардам берүү үчүн шаардагы кан борборуна кан тапшырганы келгендер кезекке турууда. Алардын арасында ардагер аскер Замирбек Карабаев да бар. Оор жоготуулар болуп атат. Биздин коллегалардан 3 киши пограничниктер каза болду. Өтө кайгыруудабыз биз азыр ошого. Биз дагы пенсияда жүргөн офицерлер күтүп отурабыз. Бизди чакырса барабыз. Колубуздан келишинче бат-баттан алганга аракет кылып атабыз. Регистратурабыз мына. Анан кирип биринчи кан гемоглобин текшерет, мына регистратура тиги жерден кой беребиз сурап. Кан борборунун адиси Алтынгүл Туратбекованын айтымында 30 апрелде түшкө жуук эле 100дөн ашык адам кан тапшырган. Бул башка күндөргө салыштырмалуу кыйла көп көрсөткүч. Кан тапшыруучу донорлорубуз көбөйдү. Анткени өркөттүн кырдаалына байланыштуу алар бардык ошол жарандарга кан берүүгө даярбыз деп келип жатат. Бүгүндөн баштап эртеден бери кан берүүчү донорлордун саны көбөйүп, 100гө чакты донор келип кан берип жатышат. Кан тапшыргандардын арасынан жөнөкөй шаар тургундары Бишкектеги аскер бөлүктөрдүн жоокерлерин көрүүгө болот. Алардын бири Бишкекте аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан Саламат. Эми өзүбүз барбасак да кан жардам берели деп эле. Ошо. Сарсаңа отасыңар. Сарсаңа болуп. Көрүп атабыз телевизордон, жаңылыктардан. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 29 апрелде Кыргызстандын чек ара кызматынын 3 жоокери мерт болду. Ошондой эле кагылышта 20 аскер кызматкери жарадар болду. Экөөнүн абалы оор деп бааланууда. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинен чыккан жаңжалдан соңку маалыматтар боюнча Кыргыз тараптан 134 адам жараат алып, алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек, жергиликтүү журналисттери 90 адам жараат алып, 10-у каза болгонун билдирүүдө. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.